Бойдогу учурда сен жалгызсың да. Жашооңду өзгөрт бойдогу учурда. Жалгыз өзүң болуп, өзүң үчүн тобокел кыласың. Мисалы бир иш кылдың, өзүң жыгылдың, өзүң көчөдө калып кетесиң, өзүң көчөдө уктайсың мисалы үчүн. Өзүң метродо калып кетесиң, өзүңсүң айтор. Бирок сен үй бүлө курганыңдан кийин бул аялың, бул эме, балдарың сен үй бүлөң үчүн рисковать этип тобокел кылып каласың да. Анда сен жыгылсаң бул жерде үй бүлөң кошуп жыгылат да. Үй бүлөң кошуп жыгылат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан бойдогу учурда бекер жүрбө. Бойдогу учурда бутка турганга, ошо бойдогу учурда бул дүйнө акыреттин ишин бүтүрө турган учурда көп үйлөнүп алып жашоом өзгөрүп кетет деп көп күтөт да, ошо үйлөнсөм жашоом өзгөрүп кетет дейт. Кыздар айтат, ошо турмушка чыксам жашоом өзгөрүп кетет деп ойлойт да. Качан бирөө келип алып кетсе жашоом өзгөрүп кетет деп күтүп жашайт. Күтүүлөр бизди өлтүрөт, урматтуу мекендештерим. Качан сен күткөн нерсе сага бакыт алып келди? Эч качан алып келбейт. Сен бар нерсеге шүгүр кылып бактылуу болгонду үйрөн. Чындыгында бойдок учурда өзгөртүш керек да жашоону. Бойдок учурда жашооңду өзгөрт. Үйлөнгөндөн кийин телевизордун каналын өзгөртсөң дагы чоң иш.